Бүгүн болсо Мухаммед Алынын издөө иштерин улантуу болду. Тилекке каршы тапкан жокпуз. МЧС келди, МВДдан кинологдор келди. Бирок территория чоң болгонуна байланыштуу бизге баягы издөө иштери аябай кыйынчылыкка эметип атат. Ошон үчүн силерге кайтадан жардам сурап атабыз, кыргыз элим. Кимдер бош болсоңор, волонтерлор баардыгыңар келип, бизде таверна кафесинде штаб-квартира ачылган. Бияка келип, уже локациялар менен бөлүштүрүп жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Ошо бүгүн тилекке каршы таппай калдык. МЧС болсо бул чоң боз үйгө калды уктаганы. Эртең дагы уланат. Жылуу кийинип алып, акырын тоону көздөй келе бериңиздер. Кимиңер колуңуздар бош болсо. Чоң рахмат. 4 күндөн бери табылбай. 4 күн болду. Анан комментарийде мынтип айтып атышат. Бул бала деген тоодо гулять этип жүр. Бул бала өзү оорукчан. Бул деген память жоготот. Бул бала андайга барбайт. Бул просто түз эле тоону көздөй кете берген. Ошон үчүн ушундай жагдайга туура келип атабыз. Ошону туура түшүнүп коюңуздар. Теричеттеги айылдагы тургундардан суранабыз. Жакын турган айылдагылар ушундай баягы могу местностьты жакшы билгендерден суранабыз. Келип деген бияка бизге бир аз көзөмөл кылып, биз может көрбөгөн жерлер бар, ошол жактарды көрсөтүп, жакын турган айылдагыларды Арашан, Кой Таш, ушундай издөө иштер менен алектенгендерден да суранабыз. Жардамыңыздарды бергиле. Мындай кызык ар кимдин башында бар. Ошо чоң рахмат. Көп элдер келип атат, жардам берип атат. Уважаемые кыргызстанцы, соотечественники, большая просьба всех завтра, кто свободен, если есть желающий помочь, подключиться завтра. Не обязательно с утра, может у вас в обед появится свободное время. Можете подъехать, 12 каминов. Здесь вас встретит сестра. Она направит вас дальше, куда, что, как.